Эң көп кездешкен оорулардын бири бул сколиоз. Жөнөкөй сөз менен айтканда, омуртка тутумунун түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр. Сколиоз омуртка тутумунун оорусу. Ал кандай билинет? Бул ось деп коет, ось мындай капталга бурулат. Анан могу эмеси торция болот да мындай. Сколиоз деген ошо капталга, анан мындай буралып кеткен, ошону сколиоздун эмеси да, баягы аталышы. Себеби жок. Ошол идиопатический, диспластический деп коет, ал тубаса. Ал жанагы төрөлгөндө бир канаттары туура эмес жайганышып же канатты өспөй калган же омуртка бири-бирине жабышып калса ал кармайт. Же бир омуртканын жарымы өсүп, жарымы өспөй калат, ошончолук домкрат деп ал кыйшайып кетет. Эми түрү көп диспластический деп коет. Анан ар кайсы баягы травма жыгылып кетсе, омуртка сынып, туура эмес бүтүп калганда сколиоз болот. Туберкулез оорусунда омурткалар желип, кыйшайганда ошондон болуп кетиши мүмкүн. Анан жана нейромышечный деп коет, баягы нерв менен булчуңдун, ал жана полиомиелит, ар кайсы шал оорулардын кесепетинен да сколиоз болуп кетиши мүмкүн. Адистердин айтымында сколиоз комплекстүү түрдө дарыланат. Буга укалоо, корсет кийүү, сууда сүзүүгө баруу керек. Андан тышкары атайын сколиозго каршы көнүгүүлөрдү күнүгө жасоо зарыл. При сколиозе есть ряд упражнений. Сколиозго каршы натыйжалуу көнүгүүлөр бар. Аларды күнүгө жасоо керек. Мен сиздерге азыр аларды көрсөтүп берем. И сейчас я вам их продемонстрирую. Сколиозду дарылоо үчүн атайын корсеттер да бар. Алар адамды бүкүрөйткөндөн арылтып, денени түздөгөнгө жардам берет. Сколиоз өтүшүп кетсе, баланы майыптыкка чейин алып келет. Ал бүкүр болуп калышы мүмкүн. Омуртканын кайсы багытка кыйшайганына карай органдарга таасир болушу мүмкүн. Мисалы, өпкөнү кысып калат, жүрөктү түртүп салат. Алардын функциялары бузулат. Эгер омуртка капталга эмес, алга, артка кыйшайган болсо, бир эле учурда өпкөнү да, жүрөктү да кысышы мүмкүн. Эгер артка карай кыйшайса, көкүрөк көңдөйү кеңейип, жүрөктүн иштеши тездеп, бузулууга алып келет. Омуртка өтө кыйшайып, жүлүндү, тамырларды кысып калса, кан айлануу, азыктануу, абанын жетүүсүнө тоскоолдук жаралып, башка кан жана аба жетпей, ар кандай оорулар келип чыгат. Сколиоздун 4 даражасы болот. Биринчи, экинчи даражадагы сколиозду укалоо, дене көнүгүүлөрү аркылуу эле айыктырып алса болот. Ал эми өтүшүп кеткен болсо, анда операция жолу менен кабылына келтиргенге туура келет. Операция менен омурткага фиксаторлорду коюп түзөсө болот. Айдана Стамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.